Ассалому алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен чогуу плов жасайбыз. Ал үчүн бизге 3 дана сабиз, 1 дана пияз керек болот. Кызыган казаныбызга өсүмдүк майын куюп алабыз. Этти майдалап туурап, үстүнө 1 чай кашыктай туздан кошуп, жакшылап аралаштырып, кызыган отто кызаргычакты бышырып алабыз. Казандын капкагын жаап коебуз. Кызаргычакты кызарган соң ачып, кайра пиязыбызды майдалап туурап, анда кошуп алабыз. Ар бир кошкон сайын капкагын ачпай жаап коюп туруу керек болот. Пиязыбыздын четтери ушундай кызарып баштаган соң 3 сабизди майдалап туурап, узунунан аларды кошуп, жакшылап аралаштырып, капкагын жаап коебуз. Ушул убакытта 2 чыны күрүчтү идишке салып алып, аны жакшылап жууп тазалап, андан соң кайнак эмес, жылуу сууну куюп жибите турабыз. Татымга жараша туз кошуп алыңыздар, даамы сонун болуп чыгуусу үчүн. Ушинтип жакшылап аралаштырып бүткөн соң, эми сууну куябыз. Ушул чыны менен өлчөп алдым мен. Жалпысынан 3,5 чыны муздак суунан куюп алдым. Суубуз ушинтип бырктап кайнап чыккан соң, бир кашык менен даамын татып көрөбүз. Туз аз болсо туз кошобуз, тузу жакшы эле болсо калтырабыз. Анан дагы сууга жибитилген күрүчүбүз ушундай экиге бөлүнүүсү керек. Бөлүнгөндө анан эми акырындап кайнаган суунун үстүнө күрүчтү салабыз. Күрүчтөрдү бирдей кылып салып алдык. Эми ушундай бир аз суусу үстүнөн чыгып турганы оң болот. Жогорку температурада бышырып турабыз. Суусу азайган соң температурасын төмөндөтүп, эң төмөнкү температурада бышырып алабыз. Мынакей көргөнүңүздөрдөй суусу азайды. Эми температурасын азайтабыз дагы. Ошентип чет жактарынан тартып, демдеп алууга даярданабыз. Ошол убакытта үйүңүздөрдө зире же кандай приправалар болсо кошуп алсаңыздар, даамы сонун болуп чыгат. Анан дагы эң акырында тарелканын үстүнө жаап коебуз дагы, демдеп коебуз. Жыйырма беш отуз мүнөттө даяр болуп чыгат. Ага чейин капагын жаап күтө турабыз. Мынакей 30 мүнөттөн кийин пловубуз даяр болуп чыкты. Тарелкага салып, дасторконго койсоңуздар болот. Даяр болгон пловубузду тарелкага салып, жеп баштадык. Даамы укмуштуудай сонун, салат менен сонун болот экен. Силерге дагы сунуштайбыз. Сөзсүз сап көрүңүздөр. Жакшы лайк басып коюңуздар. Саламатта калыңыздар.